ал кыздын ой жүгүртүүсү деңгээли төмөн деп билсек болобу же бийик деп билсек болобу дейт, а? Я Алла. Махыр кыздын акысы. Кыздын өзүнүн жеке акысы. Эч бир адам ага киришкенге акысы жок. Махырды кыз каалагандай даражада эркектен сураган акысы бар. Бирок бизде эрежелер бар бул соода саттыкта. Үрп адаттан чыкпаш керек. Кыргызстанда үрп адат кандай? Үрп адаттан чыкпаш керек. Эми үрп адатка келгенде бизди жети дуанда ар жерде ар башка экен. Демек кайсыл жердин кыздары өзүнүн чөлкөмүндөгү үрп адатка көңүл бурушу керек. Таласта азыр эмне кымбат экен? Махыр кымбат экен. Эмнеге кымбат экен? Ошондой экен. Анан таластык кыздардын махырын оштуктар сурабасын. Ошто өзүнчө махыр, а? Же болбосо мага Кыргызстанда туруп Дубайдагы Бурж Халифадан 4 комнат квартира десеңиз, болбойт ол. А? Демек, кыздар махырды сурап атканда үрп адатка карап, чектен чыкпастан сураш керек. Эми махырга квартира, машина сураса, ушундай кымбат баалуу нерселерди сураса болобу? Эми ушундай сураган нерсе кызда береке болбой калабы дейт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин угуп калган булчу. Пайгамбарыбыз эмне деген? Махырдын канчалык аз болуусу береке болот деген. Ал деген нерсе сөзсүз ушундай кылгыла деген милдет эмес. Болгону махырды азыраак кылсаңар берекелүү болот, эркектерди кыйнабагыла деп пайгамбарыбыздын бизге берген насааты. Пайгамбарыбыз эмне де жупунураак жашагыла деди, бирок болбой эле 572 семдерди минип атпайсыңарбы? Анда эмнеге ал эсептелинбейт да, махырга келгенде эсептеп каласыңар. Демек пайгамбарыбыз жупуну жашаганга, махырдын төмөнүн кылганга эмне берекелүү болот. Себеби акчаны көп талап кылса мүмкүн нике болбой калат. Пайгамбарыбыз эмне жакшыраак жагын не кылган? Бизге сунуштаган. Эми биз айтпайбыз. Бирөөдүн махыры кымбат боло турган болсо, ал кызда береке болбойт деп айтпайбыз. Азыраак кылсаң береке болот дейбиз, көп кылсаң береке болбойт дебейбиз. Себеби эмне? Себеби ислам алымдары махырдын өлчөмүн чечип атканда мынча чекке чейин болсун, андан жогору жагы береке болбой калат деп фик китептерибизде жазган эмес. Көбүндө чек жок, бирок урф адатты карасын эң аз 10 дирхам деди. Азын гана чектеп койду. Ошондон улам биз айта албайбыз. Кымбат махыр сураган болсо, ал берекесиз болот деп айта албайбыз. Бирок аз кылсаң берекелүү болот деп айтабыз. Маселени түшүндүк, а? Эми кымбат баалуу нерсени сурагандан кийин эмне себептен ошону кымбат баалуу сурап атат? Кыз өзүнө ишенип атат. Сулуулугу бардыр, жаштыр, арыктыр, эмне талаптар менен эркектерде. Карап, ошону карап өзүнүн талабын коюп аткандыр. Ошого биз чектен чыкпаган абалда, үрф адатты караган абалда сураганга биз тыйбайбыз. Мисалы үчүн билесиңер, Саудияда ушунчалык махыр кымбат. Куweitте вообще кымбат. Алардын баары берекеси болуп калат десек, ана жакшы болбой калат, а? Таластыктардын кыздардын берекеси болбой калат, а? Ошон үчүн маселени караганда мындай бардык жагын теңдеп караш керек. Эми ал кыздын ой жүгүртүү деңгээли төмөн десек болобу? Жок, төмөн дебейбиз. Ал өзүн баалап атат ал. Канчалык махырды көбүрөөк төлөп алсаң, ошончолук көбүрөөк урмат кыласың, кетирип ийбейсиң. Бекер алсаң билесиң, бар кете бер дейсиң. Ичиң ооруган эмес, чөнтөгүң 10 миң доллар берип бир кызга үйлөнгүн, ой, жакшы сүйлөйсүң дагычы. Анан махырдын эң азы 10 дирхам дедик. 10 дирхам бул күмүштөн болгон тыйын. Биздин китептерибизде 10 дирхам деп аз деп эсе ушу эң аз деди. Азыр эсептесең 4 миң, 5 миң, 3 миң сомдон эле тегерегинде болуп калат экен. Бирок азыркы мезгилде аалымдарыбыз эсептерин чыгарып не деди? Азыркы мезгилде махырды жана зекетти күмүш менен эсептебейли деп фатва берип атышат. Эмнеге? Себеби күмүштүн баасы өтө төмөндөп кетти. Өтө төмөндөп кеткендиктен сиз мисалы үчүн кызыңызды 5 миң сом калынга бересиз, бербейсиз да. Ошого бир сыйра кичине ойлонуп чыгышып, зекетти
жана махырды төлөгөндө күмүш менен эмес алтын менен төлөсүн. Илгери эмне себептен шариятыбызда күмүш менен алтын менен эсептесе болот деп айткан десе, илгери күмүш менен алтындын баасы бир аз эле айырма болгон экен. Ошон үчүн эң негизги колдонгон акча күмүш менен алтын болгондон ошону эмне кылган? Шу менен эсептегиле деген. Азыркы мезгилде күмүш өтө төмөн түшүп кетип, алтын көтөрүлүп кетти. Ошого азыркы мезгилде махырдын азын дагы алтын менен эсептесек болот. 10 дирхам 1 динар болот экен. Мен эгер адашпасам, 10 дирхам 1 динар болот экен. 1 динар ошондо эсептеп өткөндө бир эсептегенбиз, эң 27.000-26.000 тегерегинде. Эң аз махыр 26.000-27.000 тегерегинде болсо дурус болот. Андан аз болсо болбойт. Az 27.000ге эң аз десек туура эле болот, Азыр $2.000, $3.000 сурап аткандар бар. Аллахым разы болсун. İslam dinindeki en tuğra toyda aytıp beriniz. İslam dinindeki en tuğra toy baylar çakırıp kembegallar çakırılbay kalbaş gerek. Israf bolboş gerek. Boldu bismillah boldu. Daha şartlar boluşu mumkin, benim esime gelgen şu. Aram bolboş gerek, muzika bolboş gerek. Anan oydu geldi janagınday tamadalar söylöböş gerek. Az tamadalar şunday adamlar çarçıta turan bolup turup bir oyundardı uyuşturup adamları çıkarıp ömrü mikrofon karmağanlarga bir sulodu berip аны неудобный кылып андай эмес. Эми ал жер жанагы сахна же театр эмес. Ал жерге адамдар эс алганы барды. Жакшы бир алымды барып сүйлөттүрүп, анан эки комуз менен бир айтышкан неме акындарды сүйлөтүп, калганы болду. Ар ким ушу жүрөгүңөрдөн дуа кылып берди, акырында бир аксакалга дуа кылдырып болду. Ал 4 saat, 5 saat toy ötkөргөн жакшы эмес. Силер разысыңарбы? Мен 5 saat тойдо отургум келбей атат. Себеби кетип калсаң кап болот экен. Болду 1 saat отуруп адамдардын убактысын алып эмне? Зачем 12ге чейин күтөсүң? Той адамдардын ошо тамагын берип, дуасын ал дагы болду. Жанагы антрактта өзүлөрүнүн кошумчаларын берип кое берсин. Болду, ошондой кылыш керек. Анан арам кошулбаш керек. Арам дегенде эмне? Muzika, başka nesile koşulbaş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne dedi? Bir koy soyup bolsa da toy ötkörüp koy dedi. Şu Peygamberimiz mezgilinde bir koy soyuş ötü kıyım bolğan. Bu Peygamberimiz bir koy soyup bolsa da dedi. En azını aytıtad. Al Peygamberimizin mezgilinde bir adamdın üyünde 1 kilogram kurma, 1 litre su bolsa bugünkü yaşaşыбызга ылайыктуу тамагыбыз бар экен деп жашап аткан элдерге той өткөрсөң бир кой союп койчу деп атат. Азыр кандай өткөрүш керек экен анда? Чектен ашпастан жакшы кылып өткөрсө эч кандай зыяны жок аншага. Адамдардан дуа алып, устазддардан дуа алып. Музыка, шан шөкөт жок болсо кызыксыз сезим берет экен да. Жок, ал жерге сен көңүл ачканы барбадың. Ал жерге тойго бардың. Тойдо эмне кылдың? Концерт угамында бардың баягы. Эмнеге бардың сен? Өзү арам болуп атса музыка. Эмне кылабыз ал жерге барабыз? Тамак жейбиз, тилектерибизди айтабыз, майы бир эки аксакал чыгып куттуктоосун айтып койсун болду. Анан өткөндө сабактарыбызда айтканбыз. Эгерде сиз барып калсаңыз, музыка болуп атса, сиздин отурушуңуз шарт эмес ал жерде. Чыгып кетсеңиз болот. Анан кимдер жанагы илим окуган башка устаздар болсо чыгып, анан мындай жөнөкөй адамдар болсо, башыңыз музыка болуп аткан болсо, тойду уланта берсе болот деп Hidayanın şarkında ушундай деп келиптир. Ал кимдерге экен жанагы илим сөздөр этибары болгон, арам менен адам тыя тургандар болсо, ошолор барып тийсин дейт. Анан жөнөкөй адам барып калса, ушу тамагын жесин да чыгып кетсин дейт. Менин ата-энем исламга ылайыктуу той кылалык десем каршы дейт. Алла, жеңил ысырабы жок. Жок, жеңил ысырап дегендегин да түшүндүрүп коюш керек да. Ысырап деген эмне? Israp деген 20 адамды чогултуп туруп 200 килограмм ашты демдеп, анан 20 килограмм ашпай калган болсо ушул ысрап. Ал эми адамдарга баа үйлөрүнө түйүп кетип алып барып андан балдары жеген ысрап болбойт иншалла, союлуу болот да. Ысрап деген нерсе арам жолго же болсо иштелинбей таштаган. Анан чыгашасы жок той кылсам жеңил ысырабы жок деп. Ошондой кылсаңыздар да болот. Анан эми ата энеңизди дагы эмне кылыңыз?
угуп коюңуз. Ата энеңиздин да достору бар, тааныштары бар, алар да көңүлүн карабаган абалда жана араба сынбасын, ат өлбөсүн, араба сынбасын кылып, жакшыраак кылып берсеңиз, иншалла жакшы болот. Кудайым берекесин берсин. Бир адам көп суроо берсе, аны берин. Ушу почерки бир экен, муну үйдөн жооп берем буга. Абу Ханифа 40 жыл куптандын даараты менен багымдат окуган деген кабар барбы, пайгамбарыбыз барбы дейт. Ушундай деп айтылат, бирок далили бир аз санадында кичине проблема бар, Санадында, бизге жетип келген жолунда кичине проблема бар. Анан кантип эле ушундай болсун деп жана мазхаб кармабагандар таза кыжалат бугачы. 40 жыл куптандын даараты менен багымдат окумаса, сабый проблема болот. Бирок эми бул бизге шарият эмес. Бул Абу Ханифанын таквалыгы. Мүмкүн Абу Ханифа ошентип окуса окуган чыгар. Бизге жеткен кабарларда кичине ортосунда кичине проблема бар. Эми бул ушул бизди хидаятка багыштап, анан башка жаман жолдон тосо турган маселе эмес бул. Таквалыгы Абу Ханифа. Ал жеңил эле, билесиңерби? Немеде кышта ошондой эле болуп калабыз, жандай эмессиңер силер. Кышта куптанга даарат аласың, мына куптанды окуйсуң, куптанды кечирээк окуйсуң. Куран куптанды жайында дегеним. Жайында. Кышта эмес, жайында. Киш бир аз дем аласың, түк карасаң, саат 2 болуп калган. Уктасаң, өлдүң, багымдаттан каласың. Бир аз турасың да ошо дааратың менен багымдат окуп жатасың. Мүмкүн 2 ай сендер окуп коесуң. Анан бул жеңил эле нерсе. Пайгамбарыбыз деле уктап түндө акыркы бөлүгүндө ибадат кылган го дейт. Биз Абу Ханифа ушундай кылган, ушундай кылыш керек деп аткан жокпуз. Абу Ханифа ошондой. Пайгамбарыбыз уктаган, эс алган. Сендер уктап эс алып бер. Пайгамбар уктабаптыр. Уктабагыла деген тыюу жок бизде. Пайгамбарыбызга каршы келип аткан жерибиз жок. Антип уктабай коюу ден соолукка зулум го дейт. Мүмкүн сизге зулум. Кээ бир адамдарга зулум эмес. Менин устазым Шейх Тарык Сардар Али күнүнө 4 саат гана уктайт. Ал нормально. Илим талап кылып жүргөн мезгилде 2 саат уктач экен. Мен окуп жүргөндө 4 саат, 5 саат уктадым. Болот, өлбөй эле жүрөм го. Доктор Салах азыр 4 саат уктайт экен, 4 сааттын 2 саатында столдо уктайт экен. 2 саатын гана диванга жатат экен. Ошого 200 китеп жазып койду. Атта өткөнү бери келгенде бир табак ашты жеди. Вообще күчтүү. Ден соолугу сонун. Чучуктарды жеди. Анан уйку канчалык көп болгон сайын адам не болуп баштайт? Жалкоо болуп баштайт, Динде оорлотуу болуп калбайбы? Жок, динде сизге мажбур, милдет ушинтип түнү менен сен тахажжуд оку деп аткан жокту. Сен кааласаң оку, каалабасаң окуба. Фарыз дагы эмес, сүннөт дагы эмес, мустахаб дагы эмес, мустахаб дейлик, Бул кабар сахих десек, анда башка убакта канча убакыт уктаганы тууралуу ишенимдүү далил алып келүүгө туура келип калат. О Абу Ханифа пешинден кийин бир аз эс алгандыгы жөнүндө эмне маалыматтар бар. Мындай жомок айтканды токтоткула деп Б класстын балдары айтып жатат. Туура айтып атат ошо. Такталбаган маалыматтарды айтпашыбыз керек, Такталбаган маалыматтарды айтсак, бизге жомокчулар дейт. Жок, биз так маалымат. Аз айтып атпаймынбы? Абу Ханифадан келгенде бир аз сиздин катыңызды окуй элейин деп айттым мен. Акырына. Бир аз кичине проблема бар. Бирок бул шарият эмес. Абу Ханифанын амалы бизге кабар келди. Бул класстын балдары Facebook'та жазып жатышат. Биздин мазхаб боюнча тиешелүү болгон үчүн сурап жатам дейт. О, биздин мазхабта тиешелүү нерсе эмес, Абу Ханифага тиешелүү. Биздин мазхабта Кудуриде, же Мухтасарда, же Хидаяда жазган жок. 40 жыл аракет кылгыла, багымдат жок. Андай нерсе жок, Бул шарият эмес, болгон Абу Ханифанын амалы. Абу Ханифанын амалын алганга таква болмосоң, алың келбесе шариятты ала бер, өзү түзгөн. Бисмилlah. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом төмөндөгүчө. Мен шеригим менен бир орунда соода кылабыз. Экөө бир шер. Ортодо эч кандай кагаз түрүндө келишим жок.
Өзеки келишим боюнча мен жок кезде товарга ал жоопту, ал жок кезде мен жоопту. Мен жок кезде 17.000 сомдук товарым жоголду дейт. Сурасам билбейм деп койду. Жоготконум үчүн деп 6.000 сом жана жоготконум үчүн деп 6.000 сом гана берди. Мен анын товарын сатып өзүмдүн калган акчамды мажбурлап чыгарып алсам болобу дейт. Анын товарын сатып. Шарика ортодо адамдар шериктеш болуп иштегенде, бул жерде шериктеш эмес, бир орунда окшойт. Ассаламу алейкум, менин суроолум төмөн. Мен шеригим менен бир орунда соода кылат. Демек экөө шериктеш, товары бир деген сөз, же эки башкабы? Толуктасаңыз болот. Эгер экөө шериктеш болуп, экөө акчадан чогултуп туруп, анан бир товар алып сатсаңар, ошондо шериктеш болсоң. Мен билгенден бул экөөнүн товары эки башка экен, бир орунда сатат экен. Эми сизде атайын далил болуш керек. Ушул жерден товар урдалгандыгы жөнүндө, жок болгондугу жөнүндө. Ал кандай болот? Сиз эртең менен кеткенсиз, кеткенче чейин ал адам ошол жерде отурду, андан кийин жапкансыз, ал жаап кетти, эртең менен келсеңиз жок. Анда ошондон башка албаган болот. Анан аны айтасыз, эми Кудайдан корктум дагы менин акчамды бергин. Бербеймсе кыяматка таштап коюңуз. Ал канча? 17.000 сом деген көп деле акча эмес экен. 6.000 сомун бериптир. Калганын эгер албаган болсо Кудайга тапшырдым, мен кыяматта алам деп кой. Кайра жакшы болот. Кыяматта сооп керек болсо мезгилде ошол керек болот. Ошону коркутуп коюңуз. Анан болбосо башка нерсе жок. Анан анын товарынан сатып өзүңүз акчаңызды чыгарбасаңыз, анда сиз урлук кылган болосуз. Анда туура эмес болуп калат. Аллахым ыраазы болсун. Устаз, эмнеге илим жолундагылардын көпчүлүгү бар эмес, кембагал, колунда жок дейт? Эмнеге илим жолундагылардын? Себеби ал илим жолунда жүрөт дагы акча топтойт да. Ал илим топтоп атат. Ошого бир аз акчасы жок болот. Мага окшоп мисалы. Ислам тарыхында дагы аалымдар жакыр болуп бирөөнүн колдоосуна муктаж болушканбы же алар илимди да таратып дүйнө тиричилигин дагы кылышканбы дейт. Абу Ханифа илимди таркаткан, анан соодасын дагы жайына коюп койгон. Ошон үчүн Абу Ханифа бай адамдардан болгон. Абу Ханифанын кийимдери Куфадагы жок материалдан кийим кийген. Атыры жок. Молдалардан да бар, барлык кембагал эмес. Анан Мухаммад бин Хасан Шейбанидин сөзү экен, адашпасам. Ал-мухим биздин ханафи алымдардан бирөө айтат, мен бир дагы факих кембагалды көрбөдүм дейт. Фиг илимин алган кембагалды көрбөдүм дейт. Себеби Аллах Таала ырыскысын кең кылып коет. Бирөө жардам берип коет, бирөө машина алып берип коет, бирөө үй алып берип коет, мисалы. Ошондой болгондор бар. Анан ислам тарыхында кембагалдар дагы бар. Бир алым үйүндө акчасы калбай калыптыр. Чоң алым. Акчасы калбай калган балдар бар экен, аял айтыптыр. Мына биз 2 күндөн бери чыдап атабыз. Бир нерсе кылбайлыбы десе, иншалла Аллах Таалам бер жолун көргөзөт эм дейт экен. Десе, о китебиң турат, ушун китебиңди сатпайсыңбы? Десе, жок. Сабыр кыл, иншалла китепти сатпайлы. Ал мезгилде китеп баалуу болгон да. Китепти сатпайлы, иншалла Кудай Таалам бир жолун көргөзөт. Бир аздан кийин эшигин тыкылдатат экен. Эшигин тыкылдатса, ачса, бир төө турат экен, үстү толо жүк менен. Анан паланча уулу түкүнчө сенсиңби? Менмин. Муну сизге келди. Каяктан келди десе, Хурасандан бир адам шуну жөнөттү, сенин атыңды айтып жөнөттү. Эмне жөнөтөт мага десе, ушу сизге жөнөттү. Беремин, кетем, мен кирачы жана жеткизгени келдим. Ачып караса ичинде тамак, аш, анан акча дагы бар экен. Анан кийин айткан экен аялына, көрдүңбү? Сабыр кылып турсаң, Аллах Таала бизге берет. Алардын эмне? Аллахка болгон ишеними ушунчалык күчтүү болгон, аалымдарга Аллах Таала бирөөлөрдү себепчи кылып коет. Ошон үчүн илим ала берсеңиз, иншалла кембагал болбойсуз. Негизи эле илимге толук өзүңдү арноо керек деп
осият бергендер ал адамдын тиричилигин кантип өтөт, балдарын кантип багат дегенге эмне деп жооп беришкен дейт. Чубак устаз мага ушинтип айткан. Чубак устазга айттым, ал менден эртерээк келди. Анан окуп жүрөбүз. Анан Чубак ажыга айттым, Чубак ажы, бир жардам кылыңыз, мен деле үй алайын, балдарым 3 балалуу болуп калдым. Кантип үй алам десем, Чубак ажы ушинтип айткан, Аллахка ант ичип айтам, Аллах Тааланын мечитинде ушинтип айткан. Сен талыкпай окуй бергин, Кудай Таала сага ушундай үй берет, кайсы үйүңдө жашашыңды билбей каласың. Сен окуй бергин, мен тирүү болсом сага тилемчилик кылып болсо дагы үй салып берем. Бирок Аллах Таала тагдыр экен, мен окуум бүтүп келгичеңде Чубак ажы бул дүйнөдөн өтүп кетти. Бирок Аллахка шүгүр болсун, эптеп ишибиз жакшы эле жүрүшүп атат, эптеп эмес, алхамдулилла, жакшы эле. Ошого илим ала берсеңиз, иншалла Кудай Таалам казынанын эшиктерин ачып коет. Айтылат, эгерде илимдин мал дүйнөнүн кадыры чымын чиркейдин канатынчалык барктуу боло турган болсо, кафырга бир тамчы да суун Аллах Таала бермек эмес. Дүйнөнүн такыр кадыры жок. Аллах Таала ал дүйнөнү сиз Аллахтын илимин алсаңыз сизге баш ийдирип астыңызга төгүп коет. Иншалла. Ишенич менен айталам. Же илим руханий байлык менен дүйнө байлыгы чогуу болбойбу дейт. Болот иншалла. Атактуу миллионерлерден көбү динсиздер дейт. Себеби атактуу миллионерлердин көпчүлүгү арам менен акча тапкандар, баардыгы банк менен башка кылган сүткорлук ушундай менен акча тапкан. Алар Аллахтын астында эч кандай кадыр баркка ээ эмес. Эгер үйүңүздө бир сындырым наныңыз адал боло турган болсо, ону Илон Масктын миллиардынан жакшы ошо. Аллахтын астында. Бир илимдүү адамга жардам кылган болсоң, ошол адамды мага дуа кылыңыз деп айткан абзелиби же унчукпай эле өзүм ошол кылган жакшылыгымды ортого коюп дуа кылганымбы, кайсынысы абзел дейт. Эми кээде устаздарды карап коюш керек негизичи. Устаздарга, илим алгандарга алар убактысын бизнес менен, акча табуу менен кетип калса, сабак бергенге убактысы болбой калат алардын. Ошон үчүн колунда бар адамдар, аалымдарды карап коюш керек. Ошо аалымдарга берилген жардамы ибадат болот ошо. Себеби ошол аалым, устаз илим таркатып атса, ошол илимине сен шериктеш болосуң. Буга аалымдардын сөздөрү толтура. Эми бир аалымга жардам кылып атса, адамга жардам кылсаң ошону милдет кылбай жардам кыл. Дуа кыл деп да айтпа. Ошо мага дуа кылып коесузбу десеңиз, адам ошонун жүрөгүнө, бул акчасын, жардамын дуа үчүн берип атат. Сиз жөн эле берип коюңуз, Аллах Таала сиздин кажатыңызды чечет. Өткөндө мага бирөө айтат, устаз, мен сизге кичине жардам берейин дедим эле. Макул. Дуа кылып коесуз. Берсеңдер, бербесеңдер жардам бер. Дуа кылам. Биздин максатыбыз дуа кылыш, неме? Ошого устаздарга, аалымдарга акча берип атканда такыр неме? Кудайдан үмүт кылып эле бере бериңиз. Иншалла Кудай Таала маселени чечет. Дагы ошого окшош бир маселе бар. Аллах Тааладан бир муктаждыгың бар. Муктаждыгыңды, ey Аллах, ушул муктаждыгымды чеч деп дуа кылгандан көрө пайгамбарга көп салават айтсаң, Аллах Таала сенин муктаждыгыңды чечип коет дейт. Ансыгарындай, андан айтпа, мага дуа кылып кой деп айтпа. Сен өзүңдүн ниетиңде ушундай муктаждыгың бар деп туруп бир устазга, аалымга жардам бер, Аллах Таала сенин муктаждыгыңды чечип берет. Иншалла. Илим талап кылып жүргөн студентке бирөө колдоо кылып акча которсо, ал акы каалагандай иштетсе болобу? Негизи студенттерди окуткан жакшы. Азыр мен ушул жерден ушул суроодон пайдаланып дагы айтайын. Адамдар өзлөрү илим ала албаса, сөзсүз түрдө бирөөнү окутушу керек. Же болбосо бир аалымды, устазды кепилдигин алыш керек. Сиз сабак бериңиз, сиздин муктаждыгыңызды мен чечем. Сиз бизнеске кетип калсаңыз, же болбосо бир баланы илим жолуна окутуш керек. Айына $200, $300 акча берип окут. Ал канча илим алган болсо, ошонун бардыгына сен шериктесиң. Ал канча китеп жазса, сен ошого, сен илим, сен акча таба бересиң, бирок Аллахтын астында илим алгандын соогун бер. Ошон үчүн эгерде
илим окутам деген, балдарды окутам деген балдар болсо мага кайрылсын. Биз Иорданияда азыр балдарды окутуп атабыз, бирок азыркы мезгилде бир аз акчага ошо окутуп аткан балдарга акча жиберип аткан акчабыз биз азайып, балдар кичине кыйынчылык. Эгерде 1,5 мен студент окутам десе мага кайрылсын, бир баланы байлап берем. Ал баланы ошо канча илим окуса, ошонун согушуга жетет. Чоң устаз мен Иорданияга барганда бирөөнү байлап берген. Алла разы болсун, ошонун жардамы менен мен илим окуп келдим. Болбосо ал бирөө мага акча салбаса, мен мүмкүн Иорданияда илим ала албайт элем. Андан кийин ошо балдарды жиберип койду чубак ажы. Бирөөлөр себеп жок. Азыр ошол балдар Нурумбет деген бала. Нурумбеттин агалар өзлөрү акча берип окутуп атат. Азыр чубак ажы жөнөткөн балдардан. Нурали деген бала, Элеман деген бала. Болот жана башка балдарды чубак ажы себепчи жөнөткөн азыр алдыңкы студенттерден. Келсе Кыргызстанга көрөсүңөр. Иорданияда окуп аткан балдарга таң каласың. Алар эртеден кечке чейин илим окуйт. Алтынбек деген бир илимдүү жигит бар, Жалал Абадтан жердеши. Шунчалык илим окуп атат, ал келсе билбейм эмне болот. Ошо окшогон балдарга эмне кылыш керек? Жардам бериш керек. Окутуш керек. Иншалла. Кээбек адамдар бар да, акчасын бир пайдасыз нерселерге жиберет да. Бул илимге кылган инвестицияң бул кыяматка чейинки. Сен мунун студент анын кете берет, токтобойт. Бирөөлөр эмне кылат? 78-дердин, 79-дардын чогулушу миңдеген акчаларды чогултуп ошо эмне кылат? Акча, ошондон көрө бир студентке өткөрсөң, 1 жылдык окуусун көтөрүп койсун ошо менен. Ошол сага пайдалуураак. Ошо 1 жылдык немеге студентке канча акча керек? Аны мага кайрылсаңыз чечип берет. Анан илим талап кылгандарга жардам кылыш керек иншалла. Себеби көбүнчөсү колунда жок балдардын үй бүлөнүн балдары илимге барат. Байдын баласы шарият илими окуганы барбайт. Билесиңби ошону? Алар Оксфордко кетет, биякта тиги немеде окуйт, Себатта окуйт. Анан азыр менин жүрөгүмдү өкүндүргөн нерсе, Кыргызстанда эң жакшы окууну бүтүп, аттестат, алтын аттестат бергөндөр Америкадан окууга өтүптүр, Оксфордко, анан дүйнөдөгү чоң белгилүү университеттерге. Бирөөсүн уккан жокмун. Иорданиядагы илим жанагы ислам университетине барып окуй турган болду. Умул Куро университетине тапшыра турган болду деген баланы көрбөй атабыз да. Бул өкүнүчтүү. Неге? Себеби дүйнө аларды алдап коюп атат. Жакшы окуган балдарды ошол жак тартып кетет. Эмне себептен карап турат? Кыргызстанда жакшы аттестат, жакшы немеден бал алгандарды карап турат. Биздин университетке сразу талашат. Америкага бекер оку, Германияга бекер оку. Алар неге окутуп атат? Алар өзлөрүнүн аскер топтоп, бар окутат да даярдап кайра бизге жөнөтөт. Бизге жөнөтөт дагы, анан кийин алардын маселесин биз бу жерде эптеп, алар биз чоң болуп калса, депутат, президент болуп калса, ошолордун сөзүн сүйлөй турган болот. Бир баночка пепсисин бекер бербеген ошолор анан грантка миңдеген доллар балаңызды бекер окутуп атат дейсизби? Тузак бар. Ошого мен ушундай жүрөгүм ооруйт. Дагы бир ушул нерсе, мүмкүн суроом жооп узун болуп кетсе, кечирим сурайм. Президенттик стипендиясы бар. Кыргызстандын ичинде окуган студенттерге дагы стипендиясы бар. Сыртта окуп аткандарга да стипендиясы бар, жакшы окугандарга. Бирок ислам динин окуп аткандарга президенттин стипендиясы жок. Кыргызстанда окуп аткандарга болсун, тыш мамлекетте окуп аткандарга. Биз өгөйбүзбү? Кыргызстанды дини жагынан, сабаттуулук жагынан, таза уурлук кылбаганга, таза болгонго чакырган студенттер дин илимин окугандар. Качан көрдүңөр дин илимин окугандардын коррупция менен кармалганын? Көрдүңөрбү бул жерде? Эмне себептен президенттин же болбосо премьердин дүйнөдөгү жакшы окуп аткан ислам динин илимин окуп аткандарга стипендиясы жок? Эмнеге? Ойлоно турган маселе. Эмне себептен мамлекеттин бюджетинен төлөнүп дини мекемелерде окуганга биз мамлекет
ислам дин мамлекеттен бөлүнгөн деп атабыз. Бирок шайлоого келгенде бөлүнбөй эле калып атабыз го. Шайлоого келгенде же молдалар силер шайлоого барбай эле болот деп атабы. Жок, барабыз да, шайлойбуз да. Демек, мусулмандарга да көңүл буруп коюш керек, э? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Кечиресиз устаз. Ал-Ахвал шахсиянын экинчи сабагы жүктөлбөптү. Дароо үчүнчү сабакка өтүп кетти. Ортодо түшүнүксүз болуп калат экен. Анан дагы бир суроо бол. Анау нерде ислам деген жигит бар. Ошол чечет. Кана? Демек ошону карап туруп чыгарыш керек. Эмне болду ал чыкпай калган мен билбейм, а? Иншалла. Насаат медиа менен кеңешебиз дагы ошол экинчи сабакты чыгарабыз, а? Анан дагы бир суроо бар эле. Фикхта рекеттердин санынан адашса же унутуп калса деп келет го. Бирок канчанчы рекет экенин эсептеп кетсе эмне кылат? Үчүнчү рекетте атахиятты окуп аягына чейин эмес, отуруп алыптырмын. Эстеп, кайра 4-чү рекетте турдум, туурабы дейт. 3-чү рекетте отуруп алган болсоңуз, 4-чү рекетке турушуңуз эмне? Милдет десе 3-чү рекетте отурулбайт да. Шамдан башкасында. 4-чү рекетке турушуңуз милдет. Сиз отуруп алсаңыз, 4-чү рекетке туруу парызды кечиктиргендиги үчүн сажда сафкы кыласыз. Бизде бар да, важиптер калып кетсе, анан парыздарды кечиктирсе, же болбосо жарыя кыла турганды купия кыла тургандарды жарыя окуп койсо, акырында ошол адашуу саждасын кылып койсо, намаз дурус болуп кетет, а? Сиз эмне кыласыз? 4-чү рекетти толуктайсыз дагы, акырында сажда сафкы кылып коесуз. Шартыңыз болуп бошогонуңузда чалып, ситуацияны түшүндүрүп берсем болобу дейт. Токтоң. Бул башка экен. Бир суроо берди, суроого жооп таба албай атам. Билесиңерби? Сиздерге сабак айткан адамдар дагы суроолорго жооп таба албай калабыз. Суроого жооп берип атканда биз өзүбүздүн акылыбыз менен, оюбуз менен жооп бербейбиз. Кайсы бир суроого жооп берип аткан болсок, Ханафи мазхабтагы бир эреженин негизинде жооп берет. Сиз суроо берсеңиз, менин башымда суроо окуп атканда эрежени издейт. Мен эрежелерди окугам да. Анан бир эрежеге түшөт. Анан жооп берет. Түшпөйбү, айлана берет. Билесиңер, устаздар, айландырып коет го, түшпөй атат ошо эрежечи. Мындай деп бүтүрүп коет го, биле бериң, эрежеге түшпөй калды. Ошонун эң жакшысы эле мен ушуну билбей атам, кайра карап берсем да. Мага бирөө суроо берди, суроого жооп таба албай атам. Мүмкүн 1 ай болду. Таба албай атам. Жок, эрежеге түшпөй дейт. Кайсы бир китептерден карап атабыз. Ошол дагы мен чалып түшүндүрсөм болобу дептир. Анан иншалла табабыз. Азыр мен жаңы офиске көчүп, китептерибизди коробкада коюлуп атат. Китептерден көп китептерди издеш керек. Ассаламу алейкум устаз. Менин суроом, маркумга окулган 2 рекет намаз бар экен. Аны кантип туура ниет кылып, кайсы убакта окулат? Аллах таала разы. Маркумга кандай намаз окулат экен? Жок, 2 рекет дейт. Маркумга окулган 2 рекет намаз бар экен дейт. Андай намазды билбейм, чында. Маркумга өткөн адамга окулчу намаз билбейм. Жок, бир адам 2 рекет намаз окуп туруп, соогун багыштаса боло берет. Садака берсең болот атпайбы? Дуа кылсаң болот атпайбы? Садака кылсаң дагы эмне? Ушундай 2 рекет намаз окуп туруп, соогун багыштасаңыз болобу? Болот. Умра кылып соогун багыштасаңыз өткөндүр, болобу? Болот. Куран окуп соогун багыштасаңыз болобу? Болот. Дагы эмне? Ошондой эле сиз 2 рекет нафил намаз окуйсуз, нафил намазыңызга сооп берет Аллах таала. Бисмилла ошого жөнөтсөңүз болот. Аны окуунун ачкандай айырмасы жок. Болгону макрух эмес убакыттарда, жанагындай күн төбөгө чыкканда, же болбосо батып атканда, же чыгып атканда, же болбосо шамдан кийин, же багымдаттан кийин эмес, башка мезгилде 2 рекет намаз окуп эле жөн эле нафил деп эле ушуну соогун багыштасам десеңиз болот. Ассаламу алейкум, ал-вала вал бара жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Бул акыйда маселесинде иншалла сиздин өзүңүзгө жооп берем. Бул жерде жалпы сабак болгондуктан буга кирип кетсек, маселе оорураак болот. Ассаламу алейкум, Ибн ал-Кайюм ал-Джаузидин Ханафи алымдарына киреби, же Ахлу Суннанын алымдарына киреби? Фазаил амалда кээ бир пикирлерин окуп калдым дейт. Фазаил амалга киргизип туруп ошону,
Ibnul Qayyim al-Jawzi var, anan Ibnul Qayyim al-Jawziyya var. Yok, Ibnul Qayyim Jawzi var, anan İbn Jawziyya var. Ha? Ibnul Qayyim al-Jawziyya degen bu Vahabilerin ustazı. İbn Teymiyyanın şakirti. Ahl-i Sünnah dese, emi Müslüman kadar Ahl-i Sünnah deyiz. Biroq katası köp. Anın sözlerini alsak bolabı? Bolboydu. Жақсы сөздерін алсақшы, біздің өзіміздің алымдардың жақсы сөздері толтыра. Жақсы сөзі менен жаман сөзін айырмалай тұрған даражада болып мен айтайын, жақсы сөзін аламын деші мүмкін да бирок. Егер сіз Ибн Кайымдың жақсы сөзі менен жаман сөзін ала тұрған болсаңыз, шундай даражаға жетсеңіз, анда сіз өзіңіз алым екенсіз. Анда Ибн Кайым карап эле өзіңіз эле жақсы сөздерді айта бериңиз, а? Ал киши Ахлу Сүннага алымдарын киребейт. Эми көпчүлүк алымдар Ахлу Сүннага кирбейт дейт. Бирок шиялардын мукабилинде Ахлу Сүннага кирет, а? Шияны койдуң, Ибн Кайымды койдуң. Кимиси Ахлу Сүнна десе Ибн Кайымды Ахлу Сүнна дейбиз. Шия жок болсо аны кечир дейбиз, а? Фазаил амалда кандай кирип калган мен билбейм. Бар болсо өчүрүп коюш керек. Эми ал киши муаллиф жазып койгон, өчүрө албайбыз, болгон албайбыз дейт. İbn Jawzi деген бұл Хамбали мазхабында чоң алым, Аш'ари Ахлу Сүнна вал Жамаа. Сөздеріне этибар кылса болот. Ibn Jawzi. Ibn Qayyim Jawzi ал башка. Ассаламу алейкум устаз, ден соолугуңуз, иштериңиз жакшы устаз. Бош убактыңызда жеке номуруңузга чалып 1-2 суроом бар эле, берсем болобу? Оштон жазып аттым эле, алыстан деп. Жаз чалыңыз, иншалла. Эртеңдерден чалсаңыз, Кумарбек деген экен, жооп берем иншалла. Устаз, өмүргө өтө кооптуу келген көңүл ачуучу оюн зоок көбөйүп жатат дейт. Өмүргө өтө кооптуу келген. Мисалы, жардан секирүү же мото жарыштар. Кече жакында эле бир адам өлүп калды дейт. О кече жип үзүлүп кетип өлүп калды. Өз өмүрүнө кол салган болуп калбайсыңбы ушундай кооптуу көңүл ачуулардан дейт. Эми ачыктан ачык өлүп калуу боло турган болсо анда кол салуу болот. Ачыктан ачык кандай? Токту 220 вольтка койдуңуздагы, мен ушундай жарыш бар экен, токтоп кичен колун тартып алат экенсиң. Тартып албасаң өлдүң. Бруслини ошо айтышат, ошону токтоп кичен тартып алган дейт. Канчалык даража? Ушундай болуп, кооптуусулугу 70%-дан жогору боло турган болсо, бул оюндар арам болот, а? Ал эми мотоциклисттер эмне, аларды жарыштар эми жакшы эмес. Спорттун түрүнө киргизип коюп, бирок ал жерде өлүү анчалык көп эмес, аз, а? Мисалы үчүн Шумахерди билесиңерби? А? Формула 1 айдаган, а? Дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, германиялык. Бирок бир жолу да эчтеке болгон эмес ошол айдагандан. Эмесе эң кооптуу ошол Формула 1-чи. Кетет го жанагы 280 км/частан жогору болот. Бирок ошо эчтеке болбой, анан чуңкурчакка окшогон жерге барып лыжа тебип атып жыгылып, канча жыл инсульт болуп, комада жатат. Азырда комада болуш керек. Кээ бир нерселер биз ойлойбуз, ушул нерседен кооптуу, бирок кээ бир нерселер бар чындыгында кооптуу. Жанагы жип менен таштаган эч бир пайдасы жок нерсе. Ошондой аламын дейт, эми билбейм кандай. Чоңураак машинадан түшүп атканда коркосуң да, аяктан кантип секирип атат олар. Эмне болду? Жиби үзүлүп кетти дагы. Мында оюнда токтотуш керек. Оюн эмес алчы. Анан жанагы сууларда агат экен. Мүмкүн ошол жакшы болушу мүмкүн. Бирок ушул оюндардан ойнобогон жакшы, мындай оюндарды ачпаган жакшы. Мүмкүн арамдыкка чейин барат. Кудай өзү сактасын, а? Урматтуу устаз, ассаламу алейкум. Менде Кыргызстандагы эт жөнүндө суроолорум бар дейт. Биринчи, караң, сонун кылып берген. Кыргызстанда бүт эт адалбы? Жок. Бүт эт адал деп айтпайбыз да. Адал жол менен союлган эт гана адал. Кыргызстанда міне бир кепилдик бар. Кыргызстанда союлган эт адал болот. Ток менен союлган эт болушу мүмкүн. Арам өлүп калган эт болушу мүмкүн. Азыр ушундай акмактар бар экен. Арам өлгөн малдарды алып келип сатышат экен.
аларды секим майдалап да шалма өткөрүп ишет экен. Кудайым сактасын. Ошон үчүн эт алып атканда атайын тааныган жерден, тааныган адамдан сурап, анан адалбы деп сурап алыш керек. Себеби эт турушу менен өзү арам болот. Качан аны бисмилла Аллаху акбар деп сойлгандан кийин гана адал болот. Болбосо арам эт. Турушу арам. Качан бисмилла Аллаху акбар деп сойлгандан кийин гана адал болот. Ошон үчүн эттин маселесинде тактап сураган милдет болот. Бисмилла Аллаху акбарбы, сакалы турабы, иншалла деп турса, анан кийин эмне ишеничтүү болсо анан алыш керек. Болбосо бардык эттерди алганга болбойт. Өткөндө мага бирөө суроо берди. Азыр Кыргызстанга Кытайдан мынча миң тонна тоок кирип атат экен. Ал тооктордун бардыгы Кытайдагы жана арам жол менен союлган. Мынча миң тонна ал кайга кетет? Бирөө уюна берип атпаса керек аны. Демек бул жерде желинип атат, ошолчу. Абайлаш керек, а? Ошого азыркы мезгилде тойбосун тооктору колбасаларында эмне ишеничтүү муфтият текшерип турат, а? Мисалы Ысык-Көлдөгү пансионатта, кафеде же жөнөкөй самсы саткан жерлерден сурабай эле эт менен тамактарды алса болобу, ал арам эт болушу мүмкүн эмеспи? Толук мүмкүн арам болушу. Ошон үчүн ашканалар адал деп жазып коет. Адал деп жазбаса минусуна жазып коет, адал деп. Болбосо сурайсыз. Тамактарыңар адалбы? Жакшыбы? Күмөн санап атсаңыз, эмне кыласыз? Жебей койгонуңуз жакшы болот. Көлгө барганда эмне кыласыз? Өзүңүз алып алыңыз да коттеджиңизде пышырып жеңиз. Күмөндүү болгон жерде. Азыр Кыргызстан Бишкектин ичинде атайын ашканалар, кафелер бар. Алар ошо адал тамак берет деген менен белгилүү болгон. Ошолорго барып тамак ичебиз мисалы биз. Көрүнгөн эле жерге барып тамак жебейбиз. Себеби күмөндөн алыс болуу жакшы болот. Тигилерде отура мен эмне кылам, каяктан билем мен? Кудай урду, ал үчүн ар бир эт сойгондун, эт союп аткан бойнасына барышым керек болот, кыйын болот да мен. Азыр эми халал индустриядан өткөн, муфтияттын текшерүүсүнөн өткөн, жана сертификаттар болсо жакшы болот. Бирок эми азыр мусулман катары, сакалы бар, топусу бар, сүннөт кийинип алган, ошол арамды сатпаса керек, мындай шектүүлөр өзү билет, көз ойноп турат, ошолордон албай. Мынтип караш керек да адам сезет, а? Анан адал десем алып жесең, андан нар жагын билбейм. Кээ бир адамдар айтат, бирок арам болсо дагы сенин зээниңе зыяны тиет, анан дуаң кабыл, андай өкүм жок. Мен билбеген нерсе менен Аллахтын астында сурай албайм. Эртең Аллахтарга айтам, Аллахым, муну ондон баары мен сурадым эле, адал деген болчу. Анан мен алып жегенмин, мусулманга ишенгенмин. Анан мен дуам эмне кабыл кылбай койдуң, аны арам деп дейсиң да. Анан Аллах Таала айтат да. Анда Аллах Таала адилетсиз болуп калат, ошого. Аллах Таала адилеттүү. Антип дуасы кабыл болбойт. Билип туруп арамдан жесең, анан дуаң кабыл болбойт. Зейниме мен каяктан билем азыр кандай тамактарды жеп атабыз? Мени бирөө конокко чакырды. Барып жедим, арам эт болсо. Мен зейним начарласа, менде эмне күнөө? Анда мен бир жерге чакырган тойлорго, чакыртырга барбашым керек бирок кандай болот? Ал маселеге мындай кээ мындай эмоция калтырып жооп берип койгон болуусу мүмкүн. Бойняда союлган этти бизге алып келсе, анан адал деп божомолдоп жесе болобу? Жок, божомолдоп жебейсиз. Биз айтабыз, эт туруш менен арам. Качан бизге ачык далил болгондо адал болот. Кандай ачык далил? Көрөсүз, бисмилла Аллаху акбар деп сойгонун көрөсүз, адал болот. Же болбосо тиги айтат, бисмилла Аллаху акбар деп сойду, мен жооп берем дейт. Болду, аласыз. Атамдын достордон же тойдон этти алып келсе, аны адал деп божомолдоп жесе болобу? Атамдын достордон же адамдын бошу. Неге атамдын достордон же тойдон этти алып келсе? Атам же достор тойдон эт алып келсе. Эми тойлордо ошол тоюңуз кандай той болуп атат, той берип аткан адам ким, берип аткан кафе кандай, кичине суруштура коесуз да. Берип аткан адам намазхан боло турган болсо, ал эч качан тойго чакырган адамдарга арам тамак бербейт. Арак ичип жүргөн, казино бирөө жүрсө, сактанганыңыз жакшы болот, адамдын өзүнө байланыштуу. Эт
же эт менен тамак сатып алганда аны саткан кишиге сөзсүз ишенсе болобу? Сурашыңыз керек. Адалбы? Бирөө сурайсыз. Кебетесине карайсыз. Исламдын немелери барбы жокпу? Мисалы, жоолук кийбеген аял эт сатып. Эми жоолук кийбеген адам капыр эмес, бисмилла деп союлган десе, алсаңыз болот иншалла. Орустан барсаңыз, бисмилла деп союлган десе, анда эмне кыласыз? Эт тамак сатат. Ал сураганда ал албетте адал дейт. Анан албетте адал дегенине кичине карап коесуз. Болбосо ал жоолукчу азыр эт саткан жерлер көп. Жоолукчу жанына барыңыз, сакалдууга барыңыз, эми жолун тапса болот да таксыр. Мени кыйнап атасыз элечи. Албетте ага ишенип этти жесе болобу. Эми сыртына карайсыз дагы ошентебиз да. Акыйда менен фикте милдеттүү илим алыш керек. Кыргызча жаман түшүнөм. Орусча сүйлөгөн устаз тапканга аябай кыйын болот. Бишкекте орусча онлайн эмес, кайсы ижазасы бар устаздар менен окусам болот. Сабактан кийин контакттарын бере аласызбы дейт. Кадыр Маликовдун бир аз сабактар бар, бирок Кадыр Маликов көбүнчөсү мындай жана тарбиялык, бирок фикый, акыйда маселелерди сүйлөй турган орусча билген адам азыр аз болуп атат. Проблема ким? Кембагалдын балдары барган, кембагалдын орусча жакшы билет, айылдан келген. Ошого сиз балаңызды бериңиз, окусун. Же болбосо акча бериңиз, мен бир орусча биле турган окутам. Анан келиш керек. Эмне себептен азыркы мезгилде орус тилдүүлөргө вахаби болуп кетти? Себеби уйгурлар, башкалар бар орус тилдүү болот экен дагы, тиги орус тилди билген вахаби болуп кеткен, болду, ошо менен баардыгы вахаби болуп кетти. Эми проблема. Буну кантип чечебиз, мен дагы башым жетип атат. Мен окуйын десем 45 чыгып калыпмын. Мен орус тилде окууга чаңды. Ассаламу алейкум. Аллах сизден разы болсун устаз. Баарыбыздан Аллахым разы болсун. Жашоодо тапканыңда береке болуусу үчүн эмне кылышыбыз керек? Тапканга береке болуш үчүн адал жол менен тапсаңыз, бирөөнү наразы кылбай эле бир тапсаңыз, иншалла Аллах Таала берекесин берет. Белгилүү бир өлчөмдөгү айлыгым бар, 40 000 сом. Топтой албай жатам дейт. Эми 40 000 сом аз да. Кантип топтойсам? Күнүмдүк нерсеге иштелип кетет. Ошондон улам Россияга иштегени кетсемби деп аткам дейт. Эми кайсыл жерден акча табуу мүмкүнчүлүк болсо, жанды багыш, үй бүлөнү багыш үчүн иштесеңиз болот. Бирок ал жакта Бишкектегидей сабактар болбойт. Сиздин кеңешиңиз маанилүү биз үчүн дейт. Эми сабактарды азыр түз эфирден барбы? Бар. Түз эфир жок экен. Эмне болду ислам? Түз эфир менен сабак коюлуп атат. Түз эфирден уксаңыз болот. Ушу сабакты эле түз эфир көрсөңүз болот. Азыр биз YouTube'да да киргизебиз атат, себеби Instagram Россияда иштебейт экен. Анан эртеги эле кайра YouTube'га киргизебиз. YouTube'дан уксаңыз деле болот. Чубак устаз сизди чарчатат сабактарычы. Сабактарды алып берсеңиз болот, иншалла. Суроолорду бир жерден түз берсеңиз, түз жооп беребиз мынакей. Мына турат. Ассаламу алейкум. Кайсыл банктан мурабаха менен үй жер алсак болот? Мен азыр иштеп аткан М банктан алсаңыз болот. Ошол жердеги мурабаха ислам терезесин биз тамгасынан бери карап, шариятка ылайыктуу кылып берип атабыз. Мен 99,8% кепилдик бере алам, адал. Себеби биз карап, ар бирин мен Эмил Анар деген устаз, Тажидин устаз отуруп ар бир жума сайын чыгарып атабыз. Мындай кылып текшерип атабыз. Ошого биз кепилдик берип айта алабыз. Башкаларды билбейм. Башка устаздар бар. Мисалы Айыл банкта иштеп атат, Жорубай устаз иштеп атат, башка банктарда иштеп атышат, Бирок мен өзүмө жооп берейин. М банктан алсаңыз, иншалла болот. Анан кече бир суроо бериптир. Эмнеге кымбат? Кымбат, таза кийим кымбат болобу? Билесиңерби? Таза кийим кымбат болот. Жакшы машина кымбат. XM 2024-жылдыкыны $15,000 беребиз сизге? Бербейт. Жакшы нерсе кымбат болот. Адал нерсе ошондой. Эми аны мен адал дагы, арзан дагы кылганга менин мүмкүнчүлүгүм жок. Ал банктын өзүнүн талабы. Сизге мурабаха кылып атат, ал өзү талап коюп атат, мынча пайыз. Ошого кабыл макул болсоң аласың, макул болбосоң башкага барасың. Мен аны банктын ичине, мен банктын өзүнүн ички системасына киришпейм. Мен соода адалбы, арамбы ошосын карап берем. Мисалы үчүн ал айтат да,
Сиз мурабахага барып үй алайын десеңиз, сиздин кирешеңизди текшерет, соцфондуңузду текшерет. Аны мен айтып аткан жокмун ага. Ал банктын талабы, ал исламдын талабы эмес. Банк өзүнүн акчасын алданып калбаш үчүн өзүнө шиттерди коюп атат. Бул кирешеси канча экен? Бул мага акчасын төлөй алады, банк өзүнүн талабын коюп атат. Кана бир азаматтар чыкса, азыр биз ойлонуп атабыз. Ушундай бир миллионер акчасы көптөр чыкса, бир акционерный бир неме түзүп, жалаң акча алып, бир банкка окшогон нерсени ачып туруп, жалаң ошо жерден арзан кылып, эч бир талабы жок мусулмандарга ылайыктуу мурабаха менен, мудараба менен ошо банктар кылып аткан ушакта биз кылалы. Себеби банкта акчасы бар экен, алар кылып атат да. Карапайымдар кыла албайт. Бир эки адам кыла албайт экен анычы. Кана бир 100 бизнесмен чогулсун, жалаң ислам маселеси боюнча мурабахага пайда көрөт, ал жерде зыян тартпайт. Чыксын, бисмилла. Анан ошого биз өзүбүздүн талаптарды коюп, жеңилирээк кылып не кылабыз? Сабактарды берсек болот. Азыр эң банктын талабы ошондой экен. Аны мен сен мындай кыл деп айта албайм. Мен шариатка туура келеби, келбей карап берем болот. Ассаламу алейкум. Таквалык үчүн нафил орозо кармоо керек болуп жатат. Ден соолукка зыян болбош үчүн кандай кылып кармоо керек? Ден соолукка эч качан орозо зыян болбойт. Себеби эртең менен саарлык ичесиз, болгон нәфсиңизге тиет. Ошо адам өз 6 күн чыдайт деп атат, ачкачы. Азыр анан оз ачарга чейин кичине чыдап коебуз, ден соолугуңузга зыян болбойт иншалла. Анан Давуд алейхиссаламдын орозосу бар. Биринчи пайгамбарыбыздан баштайлы. Эң жакшы дүйшөмбү күнү, четверг күнү, 2 күн бар пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ушул сүннөттү кармаңыз. Ар бир айдын 13, 14, 15-inde дагы бар. Аны кармаңыз. Дагы кайсы? Жума күнүн өзүн кармаңыз. Алла кепкилер айтып жатат, жума күнү орозо кармаш арам болот деп. Ханафи мазхабта мустахаб болот. Жума күнүн өзү, ал берекелүү күн, ошол күнү орозо кармасаңыз мустахаб болот. Ал башка мазхабтарда күнөө болот дегенчи. Биздин ханафи мазхабта эмне болот? Мустахаб жума күн. Анан андан дагы ашып атасыз да орозо болот. Давуд алейхиссаламдын орозосу пайгамбарыбыз бизге айткан. Ал кандай? Бир күн орозо кармайсыз, эртеси өзүңүз ачасыз. Анан эртеси орозо кармайсыз, ana ошо. Айттарга келгенде гана токтотосуз, калган күнү кете бересиз. Жума келеби, башкасы келеби, айт күндөргө келгенде токтотосуз. Айямы ташрикка келгенде токтотосуз, калган күнү уланта бересиз. Анакей сизге сооп иншалла. Иманыңыз да күчөйт, таквалыңыз да күчөйт, ден соолугуңуз да жакшы болот. Канча вакыт калды, немени карап коелучу? 5 мүнөт. Ассаламу алейкум устаз. Европада фура айдаган дальнобойщиктер намаздарды касыр окуйбу же жергиликтүү окуйбу? Эми бул жооп бергенбиз. Дальнобойщик жанагы жүргөндөр Франциядан чыгат экен, Англияга кирет экен, Германияга кирет экен, ушинтип тегерентип айдайт экен да. Жакын экен аларчы. Аларды мусафир деп айтабыз. Кайсы бир шаарда 15 күн же андан көп турууну ниет кылбаса эле, ал мусафир болуп эсептелет, намаздарын касыр окуйт. Качан өзүнүн жашаган жерине келип, ошол жерде 15 күн же андан көп турат, баягы өзүнүн жерине келгичеңде, ал өзүнүн жери маканы бар да, бир жер, мен ошол жерде жашап аткан жанагы эмне деп коет, место положение, место эмне проживанияны алган жерге келгенде толук окупаш дейт. Башка жерге барганда 15 күн же андан көп туруу ниет кылса гана толук болбосо касыр окуйт да. Кээбекелер ахбияга окшотсок болобу деген аалымдар да бар. Ахбия деген жайлоодогулар. Жайлоодогулар деле шаарда эмес, көчүп чөптөгөндөн соң бияка көчө берет десе, жок. Ал дальнобойщиктерди жайлоодогуларга салыштырса болбойт. Жайлоодогулар ал бир жерге барып чатырын тийип ошол жерде жашайт. Ошол жерге барып жашаганда ал жерде 15 күн андан көп боло турган болсо ал жердин не жери үйү болуп эсептелет. Аларга салыштыруу болбойт, жанагы чатырды машинеге салыштырып жатат, чатыр тиккендери машинеде жатып атабыз деп. Жок, болбойт. Алар бир жерде жашашат. Эч ким бир жайлоодо бир күн о жайлоодо, экинчи күн о жайлоодо болбойт да. Кеминде 10 күн же 1 ай, 2 ай ошо жайлоодо жашайт. Ошон үчүн ага салыштырган дурус эмес. Ассаламу алейкум, мен дүкөн иштетем. Оптовый базарга барганда таң калдым дейт. Бир буюмдун оптон баасы 40 сом, ал эми ошол эле буюм 170 сом розницада. Суроо, ушундай соода дуруспу дейт. Ооба. Эмне себептен оптонго арзан болуп атат?
Себеби товарым көбүрөөк өтсүн да көбүрөөк акча табайын деп атат. Канчалык оборот болгон сайын сизди арзан кылып туруп сизди клиент тарткан да. Бирөөнү алам десең 170 ал дейт да. Эч кандай проблема жок. Ал мүмкүн ага бул товар 30 сомго түшкөн. 30 сомго 40тан деп туруп оптовый деп койсо аны тезирээк неме соодасы айланат да көбүрөөк пайда табышы мүмкүн. Бирден сатып отурса 30 сомго 170 деп кой. Эми 170 өтө эле көп кошуп турам. Мындай кошкон болбойт, 30 сомдук демек 40 сомдон оптон берип аткан болсо 30 сом же 25 сом да анычы. Анан 170 өтө эле болбойт, бирок товарды алгандан кийин сен өзүң эркиң кандай баа коесуң. Бирок Аллахтан коркуп, үрп адатка карап койгон жакшы болот. Анан соодада ушундай нерсе. Сен 170 десең, 10 жердегилер 60 сом болуп койсо сен эч ким албайт, өзүң эле бааны түшүрөсүң. Демек ошо базарда 170 болуп атат да, розницасычы. Ушундай. Ассаламу алейкум устаз, 25 жаштамын. Кыргызстанда айлыгым азыраак болуп жатат. Германияга мүмкүнчүлүктөр чыгып жатат. Ошол жерге барып акча чогултуп үй жай алып анан үйлөнөм деп үйлөнсөм туура болобу? Же акча чогултуп үйлөнүп алып иш кылганым туурабы дейт. Эми өзүңдүн жериңде иштегенден өткөн нерсе жок негизичи. Мен Англияга барып иштеп келгендерди көрдүм да, жума намазга бара алышпайт экен. Ушунчалык айнан Россия дейт экенсиң, Англияга баргандан кийинчи. Россияда иштей берет, эс аласың, кичине эркиндик бар экен. Англияда андай эмес экен. Аркаңда таяк кармап төртө турат экен. Клубникка тергени баргандарды уктум да. Отурсуң жолуңа чыгат экен, иште дейт экен. Келелден кечке тынбайт экенсиң. Анан кийин жанагы 5000 евро, 4000 евро алам деп атат го. Бирок ден соолугуң талкарайт экенсиң. Кайра качып келишти. Андан көрө ошо Россияга эле же Кыргызстанда иштей бер. Анан эми сөзсүз түрдө үйлөнүш үчүн акча керек. Кичине иштеп туруп анан үйлөнсөң жакшы болот иншалла. Аллахым берекесин берсин. Кайсы бир жака кетип атканда биринчи очурутта, биринчи орунда эмне кылыш керек? Менин диниме, анан жеген тамагыма адал келип калбайбы деген болуш керек. Негизи акча табыш эмес. Барганда намаздарыма зыяны жокпу? Жеген тамагым арам болуп калбайбы? Ушул жагы жакшы болсо анан барсаңыз болот. Анан акча деп ондай кетип калсаңыз жакшы эмес дейт. Уста сурайын дедим эле, кандай адамга илим сиңимдүү болот? Деги эле устаздардан илим алгандын тартибин айтып кетсеңиз. Илимдин сиңимдүү болуусу үчүн таква болуш керек, Аллахтан коркуу болуш керек, анан дуа көп кылыш керек, анан өзүнүн шарттары бар. Уйкуну азыраак кылыш керек, көп тамак жебеш керек, анан устазды урмат кылыш керек, анан жакшы манхаж коюлунган жерден барып илим алыш керек. Манхаж деген жанагы программа. Жакшы программа коюлган жерге барып илим алсаңыз, аз убакытта көп илим ала аласыз. Анан кээбиктер бар да, бежеге барат дагы тартип жакшы коюлган 15 жыл окуйт, эчтеге пайда жок. Медреселерде 7 жыл окуйт, эч ким жок. 4 жыл окуйт, астына китепти коюп берсең окуй албайт. 4 жыл окуп, демек не? Ошол программасы жакшы, анан илимдүү адамдар бар жерге барып окутуш керек. Ошондо пайдасы тиет иншалла.